Ассаламу алейкум кыздар, эжелер, кутмандуу таңыңыздар менен бардыңыздарга. Дал ушул таңды көрсөтүп жаткан Аллах Таалама миң мертебе шүгүр жана дагы көп ыраазычылыктар билдиребиз жана Аллах Таалама көп мактоолорду айтабыз. Биз уже сиздерге адатка айланып калыш керек. Уже канча күндөн бери көзүңүздөрү ачар менен эле биринчи очередь Аллах Таалама шүгүр келтиребиз. Аллахым шүгүр. Аллахым ыраазымын ушул таңды көрсөтүп жатканыңа деп биринчи эле ойгонгондо ушуну айтыңыздар. Биз сиздерге ушул нерсени мен башында эле тапшырма бергенмин. Дал ушул нерсени күндө кайталашыңыздар керек. Бул нерсе сиздерге уже адатка айланып калыш керек. Жана бүгүнкү теманы баштай берели. Бүгүнкү тема өзү алдоо. Мен азыркы учурда алып жаткан илимдеримдин арасында ушундай тема бар бизде. Дал ушул теманы мен өзүм да жакшы көрөмүн. Аябай жаным соо болуп атырмын да. Аябай жакшы көрөм ушул теманы. Сиздерге да болушунча түшүнүктүү болуп жана жөнөкөйлөштүрүп жеткирип бергим келет. Бул жерде карасаңыздар, адам баласы биз бул дүйнөдө ар дайым өзүбүздү алдап жашайт экенбиз да. Ар дайым, постоянно, секунд сайын, минут сайын биз өзүбүздү алдайбыз. Эртең баштайм, ана кылам, мына кылам. Азыр деле мисалы үчүн бул жакта жүргөндө мен эртең жолук кийем, жолукка өтөмүн, эртең баштаймын, эртең намаз окуп баштайм, эртең үйрөнөйүн, эртең баштайм деп атып биз канча күн өзүбүздү алдадык. Бирок кыямат бул чындык. Кыямат күнү келет, бизге 1 секундда, 1 минутта дагы возможность болбойт. Аллахым, бир мынча эле убакыт берчи, мен кайра кайтып барып, мен бир нерсени кылып алайын, кайра келем дешке дагы убакыт жок болот. Уже болду. Өлүм хак, бул чындык. Кайсыл саатта сиздин өлүмүңүз бул жерге жазылган болсо, ошол күнү биз кетебиз. Бизге андан ашык секунда, минута дагы берилбейт. Анан бүгүнкү тема дал ушул өзүн алдоо. Биз өзүбүздү өзүбүз алдап келебиз. Ошол боюнча темада сөз кылабыз. Биз көбүнчөсүн пенделер мынтип ойлойт экенбиз да. Аллах Таалам мындай кандайдыр бир рызкыга, же болбосо кандайдыр бир нерселерге, кандайдыр бир кандай десем, тоюндур деген нерселерге мындай муктаж деп ойлошуңуздар мүмкүн. Араңыздарда көбүнчөсү илим жоктор ушинтип ойлойт да. Илимден мындай ыйманы алысырап кеткенде дагы ушинтип ойлошот. Бирок эске алып коюңуздар. Аллах Таалам эч кимге муктаж эмес. Бул ааламда кандай нерселер жаралган болсо, ошол нерсенин бардыгын Аллах Таалам өзү жараткан. Жана Аллах Таалам бизге, сизге жана бул дүйнөдөгү нерселерге муктаж эмес. Наоборот, биз муктажбыз. Биз ачка болобуз, кайгырабыз, кейийбиз, ооруп калышыбыз мүмкүн, алысырап калышыбыз мүмкүн. Биз наоборот көп нерсеге муктаж болобуз. Бирок ошол нерсенин көпчүлүгүбүз түшүнөрбөйбүз. Бүгүнкү темада мен баягы теманы козгогум келет. Биринчи эфирди ким көрө элек болгон болсо, жүрөк тынчтыгы биринчи эфир деген ушул YouTube каналдан башынан кирип көрсөңүздөр болот. Эгерде ким көрбөгөн болсо, ал жерде мен жүрөктөрдүн түрлөрүн чечмелеп бергенмин. 4 жүрөк бар. Жүрөктөр негизи эле түргө бөлүнөт да. Кээ бирөө муздап калган жүрөк, карайып кеткен жүрөк, таш болуп калган жүрөк, от болуп калган жүрөктөр бар. Дал ушул жерде жүрөк карайып кетти жүрөк, Мен могул жерден бир нерсе алып алайын. Же болбосо артымда бар болуш керек азыр. Пульт бар. Дал ушул жүрөк деп коеюн, ушул жүрөк. Караңыздар. Бул жүрөк капкара жүрөк деп коеюн. Карайып кеткен. Эмнеликтен карайып кетет? Буга чейин мен чечмелеп да бергенмин. Көбүн эсе азыркы учурда адамдар мен бактысызмын. Менде бардыгы болсо деле мен бактысызмын. Эмнегедир жалкоом келе берет. Эчтеке жасагым келбейт, эчтеке кылгым келет. Эч нерсе мени кызыктырбай калды. Даже баламдын, үйдө жүргөн балдарымдын мындай кыжырым келет. Урушуп коем, уруп коем. Эч кандай максатым жок жашоодо деп, максатым жок. Жалкоом ушунчалык кармап атат, эч нерсе жасагым келбей калды. Как будто мага бул жашоо уже кызыксыздай сезилип калды. Мен өзүмдү өзүм өлтүргүм келет, батыраак өлгүм келет деген сыяктуу чувстволор адамдарга качан келет? Дал ушул жүрөк ушинтип карайып калганда келет. Жүрөк эмне үчүн карайып калат? Жүрөк биз ар дайым эгону ойготуп, менсинип, биз өзүбүздүн күчүбүзгө көбүрөөк ишенип алгандыктан. Жана Алланы тааныбай, же болбосо Аллага кандайдыр бир шек күмөн саноолор болгондо, мисалы үчүн, Аллах болсо, мисалы үчүн, каяктан да? Кана. Аллахты бар экенин ким далилдеп бере алат? Же болбосо ушундай сыяктуу Аллах Тааламдын бардыгына, бар экенине шек санап жаткан болсо, Аллах Таалам болсо минпейт беле, анан тигинпейт беле, Аллахым жок да деген сыяктуу, мисалы үчүн, Аллах жөнүндө, биздин жаратканыбыз жөнүндө, биздин падышабыз жөнүндө, жаман ойлор кеткен болсо могул жакта. Жана ал боюнча мисалы үчүн, жок деп, балким жок деп кээ бирөө ушинтип чыгышы мүмкүн да. Ар кандай болуп калат. Кээде адамбыз да. Ошондой ойлор келип кеткен учурда да сиздин жүрөк карайып калат.
ошол учурда сиз өзүңүздү алсыз сезип баштайсыз, бат ооруп баштайсыз. Кандайдыр бир мисалы үчүн карасаңыздар, бул жүрөк да, сиз ойлошуңуз мүмкүн, эми операция кылып коюшу мүмкүн, же болбосо дарылап коюшу мүмкүн депчи. Буну эч кандай прям мен кыйынмын деген врачтар дагы операция жасай албайт. Сиздин жүрөгүңүз кадимкидей эле кызыл эт, кичинекей эт мойдон эле, могу жерде жүрөгүбүз кичинекей эт мойдон эле туруп калышы мүмкүн. Бирок ал жерде ар дайым сиз алсыраганда, Аллах таалама ишенимсиздик жаратканда, сизге ар кандай жаман ойлор келгенде, жана сиз бул жерде жаман күнөөлөрдү жасаганда, кичинеден болсо деле, жана бул жерде сиз эч кандай Аллахты эстебегениңизде, дал ушул жүрөк карайып кетет. Бул карайып кеткен жүрөктү даже врач да көрө албайт, эч ким көрө албайт. Буну сиз канча лечение кылбаңыз, кандай дарыларды ичпеңиз, кимдерге гана кайрылбаңыз, бул жерде сизди эч ким айыктырып бере албайт. Буну сиз өзүңүз гана айыктырышыңыз керек болот. Өзүңүздүн кыймыл-аракетиңиздер менен, өзүңүздүн амалдарыңыздар менен. Эми элестетиңиз, сиз бул жерде азыр мен эмнеден башташым керек, кандай кылышым керек? Ушул карайып кеткен жүрөгүм эми мага кантип тазартышым керек деген да ойлор келип атабы? Сиздер уже мына 12 күндөн бери, балким 13 күн болуп калдыбы, канча болуп калды? Ушул жүрөк тынчтыгы проектиси башталгандан бери жүрөгүңүздөрдү тазартып келе жатасыздар. Кадимкидей мындай башкача болуп, тынчтыкка ээ болуп калдыңыздар. Мен мисалы үчүн бир күндө эле мындай илим алганыма 3 күн болгондо эле ошондой прям кадимкидей спокойствие болуп калган менде. Буга чейин тытынырчым, мен запуск кылышым керек, же болбосо продажа кылышым керек, же болбосо ушундай дүйнөнүн артынан чуркап калганмын да. Азыр эч кандай эчтеке кылбаймын. Бирок мен ушунчалык жан дүйнөм тынчып калды. Эч кандай эч нерсе, могу дүйнө мага вообще кызыксыз да болуп калды да. Мен дүйнө акча, машина, үй деген сыяктуу нерселер, Сиздер деле азыркы учурда максатыңыздар бар астыңызда. Машинам болсо, же болбосо үйүм болсо, бизнесим болсо, деп эле ошол нерселерге сизге кыжаалат кылып жаткандыр сизди. Мен үйүм болсо мен монтмекмин, тигиним болсо мынтмекмин деп, дал ошол дүйнө сизди азыркы учурда жүрөгүңүздү кыжаалатчылыкка каптатып койгондур. Бирок сиз ушул жан дүйнөңүзгө, жүрөгүңүзгө ошол нерселердин баардыгын киргизип алдыңыздар да. Бул жака үй кирип кетти, дүйнө кирип кетти, акча кирип кетти, байлык кирип кетти. Бирок бул жака эмне кирген жок? Бирок бул жака эмне кириш керек эле? Дүйнөнүн өзүнүн орду бөлөк. Ал эми бунун орду, бул жака кире турган нерсе, бул совсем башка нерсе. Мисалы үчүн мен буга чейин айтканмын, Аллах таалам бизди, адамды, чободон, ылайдан, бизди топурактан, анан бизге үйлөп туруп рух берип койду, жан берип койду бизге. Топурактан жаратып туруп. Биз эки нерседен турабыз. Биз эки эле нерседен турабыз. Биз денеден, дене мүчөсүнөн, жана рухтан турабыз. Жандан, рухтан турабыз. Бул дене все равно жердеги пайда болгон нерселерге тартылып берет экен да. Бул денебиз жердеги чыккан астыдагы, астыда биз колдонуп жаткан нерселерден мындай курсак ачканда ошол нерседен тоет экен да, жердеги нерселер менен. Мисалы үчүн биз азыркы учурда баардыгыбыз билебиз, бетибизге кантип уход жасашты, курсагыбыз ачык болсо кандай тоюндурушту, эгер кийим кийгибиз келсе кандай кийим алышты, бул сырткы келбеттерибиздин баардыгын, денебиздин баардыгын биз кантип уход жасашыбыз керек экен, кандай кылып биз ошол нерселердин баардыгын тоюндурабыз, ичиндиребиз деген нерселердин баардыгын билебиз. Анткени денебиз, дене биринчи. Бул жердеги жаралган нерселерден рахат алат жана ошол менен курсак тоет. Көз тоет, ооз тоет, Ал эми бизге Аллах таалам үйлөп берип койгон рухубуз, рух жүрөгүбүз, бул бир гана асмандан келген нерселерден рахат алат. Асмандан келген нерсе менен гана тоюнат. Асмандан бизге эмне келди эле? Асмандан бизге Куран китеп келген. Ар дайым биз Куран китептерди окуганда, зикир чалганда, истигфар айтканда, таспих кылып атпайлыбы биз? Тартпайлыбы? Күн сайын эмне кылып атабыз биз? Аллах тааламды улуктап жатабыз, байкасаңыздар. Субханалла, субханалла деп Аллах таалам улук зат деп улуктап атабыз. Биз качан жүрөгүбүз Аллах тааламды эстеп улуктаганда гана биздин рухубуз эс алат. Биз канчалык көп зикир чалганда гана могул жүрөгүбүз тазарат. Барган сайын Аллах таалам нурун чачып, кадимкидей тамчылатып, жамгыр жаагандай кылып, могу карайып кеткен жүрөктү жууп тазалап кетет. Элестетиңиз. Бизде караңыздар, Аллах таалам ошо бизде мисалы үчүн ошол баягы айтып жатпаймынбы? Бизде дене менен рухтан турабыз деп. Биз өзүн алдоо дегенде бизде нафс деген бар. Напси деп коет кыргызчасы. Дал ошол нафс бизди ар дайым алдап коет. Ар дайым алдайт. Күнүгө секунд сайын, минут сайын сизди алдайт. Эртең менен турайын дегенде дагы
уже ошол нафс алдап баштайт. Биз бир жакка барганда дагы, эгерде бир нерсе кылайын дедик же болбосо кандай десем, дүйнөгө азгырылып кетебиз. Ушул напсибизге азгырылып кетебиз да. Мисалы үчүн жашынакай болуп эле биз азыр пешим намазы келди же болбосо багымда аттуу окуйлар эртең менен деп баштаганда эле бизди уже азгырып баштайт башка нерсеге, дүйнөлүк иштерге азгырып баштайт. Давай андан көрүп буну кыла кал. Давай андан көрүп тияка бара кал. Тигини кылып келе кой, буну кылып келе. Намазыңды анан деле кыла бересиң да, убакыт бар да деп ушинтип азгырып баштайт кадимкидей. Биз ар дайым өзүбүздүн үстүбүздө иштешибиз керек. Мен буга чейин да айтканмын, адам биз бир гана өзүбүз гана тарбиялашыбыз керек. Биз бирөөнү тарбиялап же болбосо бирөөнүн үстүнөн иштеп же бирөөнү өзгөртүштүн кереги жок да. Бизге ар дайым өзүбүздү тарбиялап турушубуз керек жана өзүбүздүн үстүбүздөн өзүбүз иштеп турушубуз керек. Могу напси, караңыздар, мисалы үчүн напси ар дайым азгырып турат дедим, Мисалы үчүн биз дене менен рухтан жаралган болсок, ушул эки нерседен, Ал эми жиндер неден жаралган? Шайтандар оттон жаралган. Ал эми периштелер неден жаралган? Периштелер нурдан жаралган. Карасаңыздар, эми биз могу напсибизди, мисалы үчүн биз бир гана ошол дене менен рухтун, мисалы үчүн ушул экөөнүн бирөөсүнө эле басым жасай бербес да. Бир эле денелерибиздин мүчөлөрүнө эле, сырткы келбеттин эле баардыгына ооруп калсак, дары-дармектерди берип коюп, же болбосо сырткы келбетибиз не болуп калса, баягы боеп, же болбосо уход жасап коюп, денелерибиз кичине алсырап калса, кичине спорт менен машыга коюп, ушинтип эле кечке эле сырткы нерсебизге эле басым жасап эле, ушуга эле аракет кылып эле, ушуну эле баягы үстүнөн иштей бере турган болсок, бизде анда жанагы нерселер пайда боло берет. Жалкоолугуңуздар келип, эчтеке кылгыңыздар келбей, эчтеке жактырбай, бактысыз боло бересиздер да. Бактысыз болуп эле, чогуу мага бир нерсе жетишпей жатат. Мен ушундай бир нерсе эле болуп атам, ичиме кыжаат эле болуп атам деп, ушул нерселер сизден ушунун айынан келе берет да. Биз качан гана биз сырткы эле нерсебизге басым жасап эле, сырткы эле нерселерибизди оңдоого аракет жасаганда гана могу рух бизде жүрөгүбүз, рухубуз чарчап калды да. Ал дагы тоюндургусу келет. Ал дагы ачка болуп калды. Ал дагы суусуп атат, ал дагы өзүнүн Куранын окугусу келет. Ал дагы Аллахка улам Аллахты эстегиси келет. Ал дагы Аллахка только күнгө связь болуп байланышкысы келет. Сиз ошол нерсени кылдырбай жатасыз. Ошондуктан дагы могу рух ушунчалык чарчап калды. Ал эми бизде азыркы учурда нафс качан бизди угат? Нафс качан гана ушул эки нерсени биргеликте алып кеткенде. Денебизди дагы, рухубузду дагы чогуу биргеликте алып кеткенде. Ошондо гана нафс бизге баш ийет. Анткени биз ар дайым оозубуздан зикир түшүрбөй турган болсок, биз күндө минут сайын, секунд сайын Аллах Тааланы улуктаган болобуз. Жана Аллах Таала бизге муктаж эмес дегенбиз, Аллах Таала бизге айткан. Бизге печать коюп, прям бизге приказ кылган. Мени улуктайсыңар деген. Биз көбүн эсен өзүбүздү гана кыйын сезип алганбыз. Мен гана кыйынмын, мен гана жасадым, мен ушинттим, мен тигинтим, мен деген сайын бизде эго ойгонот, текеберсиздик ойгонот. Ал эми текеберсиздик бул баягы эле жүрөктү карайтат. Жүрөктү карайтат, Аллага жакпай турган нерсе. Аллах Таалам айтат: бардык нерсени мага гана ибадат кылыш үчүн жана мени гана улукташ үчүн, мени гана баягы күчтүү деп эсептеш үчүн жараткан дейт. Байкасаңыздар, могу ааламда суу болобу, воздух болобу, аба болобу, даже могу отурган столубуз, могу стулубуз, могу бизди курчап турган нерсенин бардыгынын жаны бар, тили бар. Даже кичинекей кумурска да Аллахты улуктап жүрөт экен. Даже жаныбарлар Аллахты улуктайт экен, элестетиңиздер. Даже могу стул, бизге көрүнбөгөн нерсенин бардыгын, көрүнбөгөн нерсенин бардыгы Аллах Тааланы улуктайт экен. Элестетиңиз. Биз, мисалы үчүн, биз билбеген нерселер толтура, биз көрбөгөн нерселер толтура бул дүйнөдө. Могу ааламга чейин, могу асманга чейин эле канча жылдыз бар, биз билбейбиз. Даже ученыйлар билбейт канча жылдыз бар экенин. Даже ученыйлар билбейт могу аалам эмнеден жаралганын. Билбейт. Элестетиңиз. А бирок ушул нерсенин бардыгы уже Куранда айтылган, анткени Куранда Аллах Таалам гана түшүргөн. Караңыздар. Эми Куранда айтылган, бирок азыркы учурда мен деген ученыйлар дагы бул нерсени чыгарып да көргөн эмес. Бул нерсени даже изилдеп да таппай атышат, эмнеден болгонун дагы, ким жаратканын. Аалам эмнеден түптөлгөнүн билишпейт да даже. Көрдүңүздөрбү? Ал эми бул нерсенин бардыгын Аллах Таалам билет. Сонун кылып биз эч ким билбеген нерсени только Аллах Таалам гана, бир Аллах Таалам билет. Ушул нерсени биз
Эгерде мына кыжалатсыздыктан, кандайдыр бир өзүбүздү бактысыздыктан арылып, бактылуулукка бөлөнгүм келет, жүрөгүмдү монтип кыжалатчылыктан сууруп, тынчтыкка бөлөнгүм келет дей турган болсоңуздар, мен сиздерге айтарым, күндө зикир чалыңыздар. Даже если ушул жүрөктүн тынчтыгы проектиси бүтүп калган күндө да сиз күнүгө зикир чалганды токтотпоңуз. Субханаллах, субханаллах, субханаллах дегенде эмне болуп атат биз? Аллах улуксат деп биз Аллах тааланы улуктап атабыз секунд сайын. Аллах таалам улуктаган адамды эч качан мынтип кароосуз калтырбай койбойт да. Сөзсүз түрдө сизди карайт, сизге көңүл бөлөт кадимкидей. И бул жерде сиздер баягы көбүнчөсүн биз алсырап, бактысыз болуп жаткандын себеби дагы мына көрдүңүздөрбү, рухту биз тоюндурбай жатканыбыздын себеби болуп жатат. Ал ачка калып кетип атат. Кадимкидей баягы рухубуз күч жок, энергия жок болуп калып атат да. Эгерде биз рухубузду күчтөндүрүп ала турган болсок, ошого биз улам тоюнтуп, улам баягы биз улам зикир чалып, истигфар айтып, ибадаттарыбызга бекем боло турган болсок, секунд сайын Алланы эстеп, шүгүр келтирип, ыраазычылык айта турган болсок, ошондо могу кадимкидей рухубуз күчкө толот. А рухубуз күчкө толгондон кийин сизди эч ким жеңе албайт. Сиз ушунчалык бактылуу адам болосуз, кадимкидей. Биз кээ бир адамдар айтат да, мен намаз деле окуп атпаймынбы, намаз деле окуп атам, ибадат деле кылып атам, бирок негедир мен бактысызмын, негедир менин дуаларым кабыл болбой жатат дешет, Балким бардыр бул жакта намаз окуп деле, мен дуа кылып атам, бирок дуаларым кабыл болбой атат дегендер. Анткени сиздер чындап, чын дилиңиздер менен, могу жактан тил менен эмес, дил менен сиздер намаз окубай жатасыздар. Эптеп-септеп эле бирөө көрсүн, эптеп-септеп эле 5 минут деп эле намазымды окуп бүтөйүн болду. Мага деген бул нерсе милдеттендирилген. Мен бул нерсени намазды окудум, болду. Всё. Мен өзүмдүн милдетимден кутулдум, Мага парз кылынган, мен парзымды аткарып койдум, болду. Деп гана кылып калдыңыздар. Эптеп-септеп кылып калдыңыздар. А бизге Аллах таалам эмне берип атат? Күнүгө 5 мал мен менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берип жатса, биз ошону жан талашып атабыз. А бирок бирөө эгерде жаңы сериал чыгып калган болсо, ал жерде спокойно 2 саат, 3 саат сериал көрөбүз. Или бир тууган келип калат, же бир подружкаңыз келип калса, спокойно ал менен ушакташасыз. Же бир теманы козгоп, ошол тема менен сүйлөшүп отура бересиз. Же интернетке кирсеңиз, бирөөнүн видеосун көрөсүз, спокойно 1-2 саат. А эмне үчүн сиз спокойно, чын жүрөгүңүз менен? Сизге Аллах таала мүмкүнчүлүк берип атса, мен менен сүйлөшүп ал. Пендем, мен даярмын сен менен сүйлөшкөнгө, сенин арыз муңуңду укканга даярмын деп атса, биз эмнеге жан талашып эптеп-септеп намаз окуйбуз? Ошол убакытта шашпай окуп, шашпай ошол жерде эртең мененки багымдат намазынан кийин, азыр могу эфир бүтөр менен даратыңыздарды алыңыздар дагы, багымдат намазга отуруңуздар, багымдат намазыңыздарды чын дилиңиздер менен, жүрөгүңүздөр менен окуңуздар дагы, окуп бүткөндөн кийин дуа кылып отуруңуздар. Эч кандай медитациясыз, эч кандай музыкасыз, чисто Аллах таала менен байланышка чыгыңыздар. Аллах тааламан Аллахым, сен ырайымдуусуң, күчтүүлөрдүн күчтүүсүсүң, меримдүүлөрдүн меримдүүсүң. Мен жүрөгүмө ыйман бере кой. Мен жүрөгүмдү ыйманга толтура көрчү. Өзүңө жакындата көр. Илим алууга мага илимимди күчтөтө көр, ыйманымды күчтөтө көр деп ушуну сураныңыздарчы. Эгерде сизде кыжалатчылык болуп жаткан болсо, намаз нормально окуя албай жаткан болсоңуз, Аллахым, ушул намазымды дагы чын жүрөгүм менен окууга мага ушул нерсе мүмкүнчүлүк берчи. Мен что-то жүрөгүм менен окуй албай жатам деп даже ушул нерсени да сураңыз. Мисалы үчүн, кээде болот го, мисалы үчүн бир жерде иштеген болсоңуз, бир начальниктин колунда иштедиңиз деп коелу. Начальнигиңиздер сиздерге саат 6-га чогулуш, же болбосо саат 4-кө собрание. Кимде эмне болду ушул жумада, ким кандай пландарды толтурду, кимде кандай арыз муңуңар бар, мен угайын, мен ошондого жараша чечим чыгарып берем сиздерге деп атайын ушу начальнигиңиздер деп коеюн. 4-тө атайын собрание уюштурду деп коеюн. Собранияга барасыздар, ошол жерден арыз муңуңуздарды айтасыздар, жумуштар мондой болуп атат, тиңдей болуп атат деп пландардын баарын отчетторду бересиздер. Кээ бирлериңиздер предлагать этесиздер, кандайдыр бир идея бар болгон болсо ошол начальниктериңизге. Эми ошол начальниктер ошол кол алдында иштегендердин арыздығын угат, кимдин бирөөнүн проблемасын чечип берет, же болбосо кимдир бирөөнүн отчетун алат, туурабы? Дал ошол сыяктуу ошол жерде келген сотрудниктердин отчетторун алып, муктаждыктары бар болгон болсо муктаждыктарын жаап берет, Ал эми ошол жерде сотрудниктердин бирөөсү келбей ала турган болсо, ошол жерде же болбосо кээ бирөөсү кечигип же кирбей кала турган болсо, ал сотрудниктердин эч кандай арыз муңун
арыз мұңын ошол жерде муктаждыктарын жаап бербейт да, туурабы? Дал ошол сыяктуу сиз Аллах Таалам дагы, эми буга салыштырып болбойт, конечно, бирок Аллах Таалам дагы сизди күнүгө 5 маал күтөт. Ушул пендемдин кандай арызы мұңы бар экен, ушул пендемдин кандай муктаждыктары бар экен, мен ушул муктаждыктарга жаап берейинчи, ушул арыз мұңын угайын деп сизди күтөт. Ал эми сиз эптеп эле окуу эле туруп кетип атасыз. Эртең менен багымдаттан кийин, намаздан кийин дуа кыласыз. Күн чыкканга чейин зикир чалыңыздар. Күн чыкканга чейин койчу деп туруп кайра барып жатып албаңыздар. Анткени Аллах Таалам айткан, сөз берген. Эртең мененки рызкыны Аллах Таалам экеселеп, үчөселеп берет. Сиз айткан дуаны Аллах Таалам батыраак кабыл кылат. Сиз сураган нерсени дагы рызкысы менен, берекеси менен көбүрөөк берет. Ошондуктан эч качан шашып бушуп жасабаңыздар. Анан эми караңыздар, баягы биз айтып жатабыз, карайып калган жүрөгүбүз бул нени эстеп, эмне болгондо ага карап, Аллах Тааламды ар дайым эстеп жүргөндө, жана Куран окуганда. Эми сиздерге азыр айтпайбыз, сразу эле Куран окуп кет, сразу эле жолукту ки, хиджабка өт, же намазыңды тургуз деп айтпайбыз. Анткени бунун баардыгы со временем болот. Сиздерге келет, акырын сиздер могу зикир чала берсеңиздер, жүрөгүңүздөр тазарып, кадимкидей өзүңүздөр кантип жол кийип калганыңыздарды билбей каласыздар. Өзүңүздөр кантип ушул Куран окуп, ушул нерсеге баардыгын жакындап, өзүңүздөр эле илим алгыңыздар келип калат да. Бунун баардыгы өзүнөн өзү болот. Байкасаңыздар, мусулмандар динге, ислам динине жана ушул илимге Аллах Таалам только сүйгөн пендесин гана чакырат экен. Эч ким мажбурлабайт. Байкасаңыздар, сен жолук ки, сен намаз окуй деп, бул дүйнөдө эч ким бирөөнү бирөө кыйнаган эмес. Ар ким өзү каалап келген. Сиздердин араңыздарда дагы өзүңүздөр каалап келесиздер. Мына сиздер азыр зикир чалып атасыздар, тазаланып атасыздар. Кантип бирөөнү келип калганыңыздарды билбей да каласыздар. Эч кимдин сөзү маанилүү да эмес болуп калат. А бирок азыркы жашоодо көпчүлүгү тиги эмне деп коет, бул эмне деп коет, тиги мынтип койсочу, бул мынтип койсочу деп жашап калдык. Кымбат баалуу убактыбызды текке коротуп калдык. Бирок ошол убактыбызды биз Алланын жолуна жумшабай калдык. Азыр өзүн алдоо деген, мисалы үчүн бул дүйнөдө биз могу убакытты арзыбаган нерселерге алмаштырып коюп атабыз. Биз мындай туура эмес билимдерди алып жатабыз. Туура эмес билимдерге убактыбызды да, акчабызды да коротуп жатабыз. Мисалы үчүн биз базарга барганда арзан кийим алып алабыз. Мисалы үчүн арзан кийим эмес, мисалы үчүн бир 500 сомдук турган кийимди, мисалы үчүн могу 500 сом турат дейсиз, могу көйдөк. 500 сом турат. А сиз бир башка ариятка түштүңүз, ушул эле 500 сом кийимди 2000 сомго алдыңыз. 2000 сомго алып эле басып келет эле бир ариятка түшсөңүз эле ошол эле кийим бул жерде 500 сомдо турат. Сиз эмне болдуңуз? Ошол жерден түшүнөсүз да, мен алданып калган турбаймынбы деп, же болбосо ошол эле сыяктуу дагы бир нерсени алдыңыз деп коеюн, арзыбагандай. Аябай убактыңызды короттуңуз ошол нерсеге, акчаңызды короттуңуз, кийин түшүндүңүз да, бул арзыбаган эле нерсе турбайбы деген сыяктуу. Ушинтип биз жашоодо бул дүйнөдө ушинтип арзыбаган нерселерге кымбат баалуу нерсебизди коротуп коет экенбиз да. Кымбат баалуу нерселерибизди арзыбаган нерселерге алмаштырып коет экенбиз. Азыр соц тармак деп отуруп, убактыбызды 2 саат, 3 саат деп отуруп, могул жактагы эң баалуу нерселерди алмаштырып койдук. Ошол соц тармакта отурган убакыт, 2 саат убакыттан көрө, могул жактагы эң баалуу болуп Аллах Таалам бизге берген балдарыбызга 2 саат убактыбызды бөлүп койбойт белек. Балдарыбызга туура тарбия берип, бир нерсени үйрөтүп, ушул жакка балдарыбызга мээрим төгүп, 2 саат убактыбызды ушул жака бербейт белек. Башкалар менен ушакташып, бирөөнүн сериалдарды көрүп отурганча, бир туугандарыбыз менен байланышып, алардын акыбалын сурап, 2 саат ошолорго убакыт бөлбөйт белек. Арзыбаган нерселерге убактыбызды коротуп, ушактап, эшиктин алдында ар ким менен сүйлөшүп, бирөөнү жамандап, бирөөнүн акысына кирип отурбастан, келип алып, бир хотя бы бир 20 алфавит жаттабайсыздарбы? Арабча турабы? Хотя бы бир 2 бет Куран китеп окуп коелу. Көрдүңүздөр, биз жашообуздагы эң баалуу нерсенин бардыгын биз арзыбаган нерсеге алмаштырып коюп атабыз, бирок бул нерсенин бардыгын кыямат күнү биз өлгөндөн кийин гана ошол нерсени түшүнөт экенбиз. Аттиң деп ошондо колубуз чиштеп жатып отуруп калат экенбиз да, тилибизди чиштеп аттиң. Ошол убакта мен ушул нерсени ушул жака коротконумда, ошол убакта мен Инстаграмга кирип, бирөөгө лайк басып, бирөөнүн стористерин көрүп, жашоосуна кызыгып, блогерлердин жашоосун көрүп, аларды карап, алардын стористерин комментарий жазып отурганча, мен зикиримди чалбайт белем. Лучше мен намазымды окубайт белем. Бош убакытларымда каза намаздарымды окубайт белем хотя бы.
мейли казам жок, казага намаздарым жок дейт турган болсоңуздар, хотя бы нафил намаздарымды окуп айтып берем деп ошондо гана биз өкүнөт экенбиз да. Караңыздар. Биз ошондо гана өзүбүздү өзүбүз алданып калганыбызды ошондо түшүнөт экенбиз. Бирок ошого чейин азыр түшүнүп калыңыздарчы сиздер. Азыр түшүнүп калыңыздар. Анткени бул өзүн алдоо боюнча дагы сүрөлөр бар атайын. Сүрөнүн ушундай бир Курандагы сүрөнү окуй турган болсоңуз, сүрөнүн биринин артынан бири прям уйкашып, биринин артынан бири мындай маанилүү да, ушунчалык маанилүү. Кийин да азыр сиздер мен сразу Куран окуп, прям сразу эле моинтип деле окумуш болуп кетиштин деле кереги жок. Азыр акырындап кичинекей кадамдар менен деле баштасак болот. Анан бул жакта көпчүлүк айымдар өткөндөгү бүгүн айтмакчы, кечинде эфир болот. Бүгүн кечинде эфир. Бардыгыңыздар келишиңиздерди суранамын. Көпчүлүгүбүз билбестен көптөгөн ширк техникалар жасап атабыз. Аллах Таалам кимдерди жаман көрөт? Ширк кылгандарды жаман көрөт. Анткени ширк кылып жатып, биз динден чыгып кеткенибизди билбей калып жатабыз. Бүгүн эфирге сиздерге конокко устаз айым келип, атайын ушу ширк техникалар боюнча чечмелеп, прям далилдеп дагы берет. Ошондуктан бардыгыңыздар бүгүнкү эфирге келиңиздер. Көптөн берки ичиңиздерде кыжаат болуп жаткан суроолоруңуздарга да ошол жерден жооп аласыздар. Мен ошол жерден сиздердин дагы ошол жакта комментарийдин астына да жазып койсоңуздар, ошол комментарийлер сиздердин сурооңуздарды мен ошол жерден устазга суроо берип дагы сиздердин мурдуңуздарга жооп алып берем. Анан караңыздар, көбүнчөсүн эми караңыздар, биз көбүнчөсүн азыркы учурда бул жашоодо көп нерсени мындай көзүбүз бар, көрөбүз, бирок көрүп туруп сокур болгон убак болуп калды да. Көрүп туруп сокурбуз да. Анча-мынча нерсени көрбөй калабыз, анча-мынча нерсени билбей калабыз, билбейм да депчи, билбеген үчүн да деп. Азыр ушундай жашоо болуп калды, ушундай көрүп туруп ушундай өзүн өзү алдоо деген ушундай нерсе да. Биз көрүп турсак дагы көрбөгөн бир сокурга айланып калдык. Бирок бул нерсенин баардыгын кийин кыяматта деп айтып тиштей турган убак болуп калат экен да. Андан кийин караңыздар, биз азыркы учурда мына убакытыбызды, эң кымбат болгон убактыбызды арзыбаган нерселерге алмаштырып жатабыз. Арзыбаган кинолорго, мультфильмдерге, же болбосо арзыбаган бир соц тармактарга популярный болоюн, элдин баары мени таанысын. Мен могу укмуш десин, укмуш сабак өтөт десин, укмуш мени укмуш түшүндүрөт десин деген мааниде айтып калдык. Мени кыйын десин деп, жок, андай кылбайлы. Азыр сиздер могул жактан деле мен берип жаткан илимдерди, мен сиздер менен бөлүшүп жаткан илимдерди угуп атасыздар. Бирок мени кыйын деп ойлобоңуздар. Мени идеал деп тутпаңыздар. Идеалдуу бир гана Аллах Таала. Болгону Аллахым ыраазымын, ушундай сабактарды угузуп жатканыңа деп эле айтыңыздар. Аллахыма 1000 мерте ыраазымын. Бардык пенделерге, мына азыркы учурда ушу Кыргызстандагы бардык эже сиңдилерибиз бейиштик бололу. Ар биринин жүрөгүнө ыйман бере көрчү Аллах Таалам. Ар бири туура жолго түшсүнчү деш керек да. Анткени азыркы учурда деле жолук салынып деле, умрага барып деле туура эмес нерселерди кылып жаткандар бар. Анан бул жакта айтып кеткенмин башында эле, жолук салынгандардын бардыгы эле жакшы эмес. Жана жолук салынбагандардын бардыгы эле жаман эмес. Көпчүлүк ойлойт да, тиги жолук салынбаса жаман адам депчи. Жок, алардын да эң жакшысы бар. Жолукчандардын да арасында жаманы бар, жакшысы бар. Сиздер ойлобоңуздар, жолук салынса эле бул укмуш менен аппак таптаза деп. Жок, жолук салынган менен бир да сүрө билбеген бар. Бир да илим албаган бар. Баягы айтып койдук го, молдонун бардыгын эле укмуш көрө бербеңиздер. Молдонун бир да сүрө билбегени бар. Молдонун илими вообще жогу бар. Илимдүүсү бар, такыбасы бар. Молдолордун деле намазын тургузбагандар, кааласа окубай койгонор, молдолордун арасында дагы толтура күнөө жасагандар да бар. Молдо болуп туруп туура эмес иштерди кылгандар да толтура. Ошондуктан бул жерде биз адамдардын, мусулмандардын кебетесине карап, эч качан бул сонун экен, бул жаман экен деп эч качан сиздер оценивать этпеңиздер, баалабаңыздар. Бирок могул ислам динин сиздер ошону көрүп чечим чыгарбаңыздар. Ислам дини бул идеальный дин. Эч кандай кемчиликсиз, мисалы үчүн минуссуз дин. Ушунчалык таза, ушунчалык жеңил дин. А бирок эмне болуп атат? Жолукчандарды көрүп, азыркы учурда мусулман адамдарды көрүп, молдолорду көрүп, ислам дини ушу турбайбы деп калышты да. Жок, андай эмес. Ал ислам дини эмес. Пенделер бул ар дайым биз күнөө жасап туручубуз. Ар дайым өзүбүздүн напсибиз менен күрөшүп турган бир пендебиз биз.
Биз азгырылып кетебиз. Шайтандар бизди азгырып да турат. Кээде жаңылып сүйлөй алышыбыз мүмкүн, жаман сөздөр чыгып кетиши мүмкүн. Кээде жаман нерселерди кылып алышыбыз мүмкүн, билип билбей. Кээде бирөөгө жамандык кылып алышыбыз мүмкүн. Пендебиз да. Бирөөнү кечире албай коюшубуз мүмкүн. Ар кандай нерсе болот. Ошондуктан сиздер сырт адамдын сырткы келбеттерине карап, кийингенине карап эч качан баалабаңыздар. Эч качан. Анан тиги жоолукчанын бардыгы эле илимдүү эмес. Жоолук кийинип алган, ооба жоолуктун бардыгы, жоолук бизге парз болгон. Бул жерде Куранда эки эле жерде Аллах таалам айткан, эки жерде. Жоолук бизге парз кылынган. Жана бул жоолук айым кийгени менен ал парзын аткарып атат. Бирок ал илим алган жок да. Эгер илим алганда ал Куран окуп, же болбосо хотя бы аяттарды окуп, же болбосо хотя бы мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп койгондо, ал балким совсем башкача нерселерди болмок. Мен буга чейин канча катачылыктарды кылып келдим. Канча нерселерди мен жасап келдим. Канчалаган мен туура эмес нерселерди окуп да келдим, сатып алып да окуп жүрдүм. Бирок мен эми илим алгандан кийин гана түшүндүм, что мен ошол нерселердин бардыгын, туура эмес нерселердин баарын жасап жүргөнүмдү, кылып жүргөнүмдү. Илим алмайын адам түшүнбөйт экен. Хоть сиз жолуңузду салыңыз, 5 мал намаз окуңуз, бирок илимиңиз жок болсо, илимиңиз алсыз болсо, сиз все равно могул жакта ыйманыңыз мындай эле боло берет да. Ошондуктан эң биринчи ыйманды толтурабыз, илим алабыз. Андан кийин гана биз намаз окуй турган болсок дагы, ошол жерден чын ыклас менен окуйбуз да. Ыйманыбыз жок эле, илимибиз жок эле намазды тургузуп алганда бул туура эмес болот. Анткени ошол жерден да сиз намазды туура эмес окушуңуз мүмкүн. Ал эми сиз ыйман келтирип, андан кийин илим алып туруп анан намаз окуй турган болсоңуз, ошондо да сизге жеңил болот. Эми бул жерден биз мен дагы бир нерсе айта кетейин, сиздерге эсимден чыгып кете элек да. Биз көбүнчөсүн адамдар мынтип колубуздагы бар нерсени бартабай, колубуздан кой берип жүргөндөн кийин билип калат экенбиз да. Колубузда бизге келген шанстарды байкабай калат экенбиз, бизге келген мүмкүнчүлүктөрдү байкабай калабыз дагы, чыгарып койгондон кийин мен могул жерден ушул чыгарып койгон турбайм, могул мүмкүнчүлүктү деп калат экенбиз да. Биз колубуздагы бакытты чыгарып койгонубузду кийин гана билет экенбиз. Дал ошол кыямат күнү. Кыямат күнү Аллах таала мага ушунча жыл убакыт берген экен. Бирок мен ошол убакытты туура эмес колдонгон турбаймынбы? Ошол жака барганда Аллахым мага бир минут алгыла, же болбосо бир 10 минут дагы убакыт берчи, мен кайра барып келейин. Кайра барып, мен дүнүйөмөн зекет чыгарайын, башка адамдарга пайда берейин, жардам берейин. Мен ушул нерселерди кылбай калган экенмин, кылып келе коеюнчу дейт экенбиз да. Караңызчы. Эмне үчүн азыр биз напсибизди жеңип туруп, биз азыр жардам бербейбиз? Неге биз азыр садака кылбайбыз, зекет чыгарбайбыз, азыр намазыбызды окуп, азыр тургузбайбыз, Азыр ойлонуп көрүңүзчү. Биз өзүбүз алдап койгонубузду дал ошол күнү билет экенбиз. Бирок ага чейин билип алыңыздарчы. Караңыздар. Эми бул жерде биз зекет, садака деп калбадыкпы? Анан сиздер ойлобоңуздар, баягы дүнүйө менен бөлүш керек десе эле, сразу эле акча же бир нерсе менен бөлүш керек экен, менде акча жок экен деп, буга чейин да мен эфирлерде айтканмын, садаканын акчасыз бере турган түрлөрүн айтканмын. Бул жерде сиздер илим менен да бөлүшсөңүздөр болот, илимден да зекетин чыгарсаңыздар болот. Мына менден алган илимдер менен бөлүшсөңүздөр болот. Эгерде бөлүшө албай жаткан болсоңуздар, ушундай кылып жеткире албай жаткан болсоңуздар, хотя бы ушуну ссылкасы менен таркатып коюңуздар. Жакындарыңыздарга, досторуңуздарга, туугандарыңыздарга таркатып коюңуздар. Алар да көрсүн, алар да окусун. Алар дагы өзүнүн туура эмес жака кетип жатканын дагы билсин. Анан өзүнүн жолдорун анализдеп, өзү туура жолго түшүп баштайт. Бул деле сразу бир күндө болуп кетпейт. Акырындап ушинтип анан адам даяр болуп калат. Сиздер деле мына ушундай эфирлердин сабактарды көрүп отуруп, Рамазан айын, буга чейин сиз Рамазан айын эптеп эле мындай кылып эле өткөрүп жүргөн болсоңуз, эми өткөрүп атам да депчи, дал ушул проекттен кийин сиз уже илим алып алгандан кийин, бир аз болсо сизде билим бар, түшүнүк бар. Аллахты таанып алдыңыздар. Кадимкидей жакында байланышка чыгып алдыңыздар. Эми ушул Рамазан айыны сиздер башкача өткөрүп каласыздар. Совсем башкача, ар бир секунданы сүйүп, баалап, бартап өткөрүп каласыздар. Анткени Рамазан айында шайтандардын бардыгынын колдору кишенделип, байланып, тозок жабылып эшиги, только бейиштин гана эшиги ачыла турган ай. Караңыздарчы, ар бир дуанын кабыл боло турган айы. Сиздер ошол айга даярданып жатасыздар. Эми бул жакта азыр көпчүлүк ойлошу мүмкүн, мен намаз тургуза элекмин же жолукка өтө элекмин деп, сиздер эч качан антип ойлобоңуздар, анткени Мухаммед пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деле сразу эле намаз окуп кеткен эмес ал.
Ал наоборот ошо 13 жыл бизде сүрөлөр бар экен да. Сүрөлөр экиге бөлүнөт. Меккелик жана Мадиналык болуп бөлүнөт экен. Пайгамбарыбыз баягы Меккеде жүргөндө ошол жактан бизге 13 жыл жүргөн экен Меккеде. 13 жыл ошол жактагы сүрөлөр меккелик сүрөлөр болуп калган экен да. Аллах жалгыз, Аллах бир гана улук зат деп, бир гана Аллах жалгыз, ал төрөлгөндө эмес деп Аллах Тааланы улуктап 13 жыл улуктап келген экен да. Аллах Тааланы бир гана жалгыздыгын айтып келген экен адамдардын баардыгына. Андан кийин Мединага көчүп келгенден кийин Мединадан калган 10 жылын Мединалык сүрөлөр болуп бөлүнүп калган экен да. Мединалык сүрөлөр кандай болгон экен? Мединалык сүрөлөр көбүнчөсү мадани сүрөлөр болгон экен да. Мадани. Мындайча айтканда өкүм кылынган сүрөлөр. Мисалы үчүн буну кылба, мисалы үчүн мындай азыркы тил менен айтканда арак ичпе бул күнөө, тини кылба бул күнөө деген сыяктуу кылып Меккеге келген, Мадинага келгенден кийин гана ушундай өкүм кылынган сүрөлөр түшкөн экен. Бирок ошонун арасында деле баягы эле Аллах жалгыз, Аллах бир гана улук зат, бир гана Аллах мээримдүү, кечиримдүү зат деп алардын да арасында ар биринде сөзсүз түрдө болгон экен да. Бирок караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 23 жыл пайгамбарлык доорду сүргөн, бирок ошонун 12 жылында гана намаз пайда болгон. Ошондо гана намаз парз кылынган. Караңыздар. Анан 15-14 жылдан кийин гана орозо парз кылынган. Ошондо гана орозо түшкөн. Орозолор ошол учурда гана Рамадан айы деген түшүнүктөр келген. Андан кийин 17 жылдан кийин гана жолук парз экени ошондо гана айтылган. Ошондо гана түшүлгөн, ошол сүрөлөр түшкөн. Жолук парз деп. Сразу көрдүңүздөр, сразу жолук кийин намаз окуу минт deyilген эмес. Биринчи эмне алган? Аллахты бар экенин улуктаган. Караңыздар. Аллахтын бар экен деп, сиздер деле мисалы үчүн бул жакта деле биз Аллах бар экенин билдик, түшүндүк, илим алдык, иманыбызды толтурдук, иманыбызды толтурдук, күндүгү зикирлерди чалып атабыз. Бул жакта деле бар да, көп эжесиңдер жолукка өтө элек, жолукка кире элек, сиздер зикир чалып атасыздар. Күндү зикир чалып атасыздар, Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах деп. Мен көрүп атамын, группадан 40 миңге чейин, 100 миңге чейин жасагандар болуп атат, машаллах. Жана бул жерде ар күнү зикир чалуу менен сиздер Аллах Тааланы улуктап атасыздар. Кантип сиздер акырындап намазга келип калганыңыздарды, жолукка келип калганыңыздарды өзүңүздөр байкабай каласыздар. Эми караңыздар, бизде мен эмени айткым келип жатат азыр. Юнус алейхиссалам. Бардыңыздар эле билесиздер, эгерде буга чейин китептерди окуп жүргөн болсоңуздар, Юнус алейхиссалам дават кылып адамдарга, ушинткиле деп баягы дават кылып адамдарга Аллах гана жалгыз, Аллах гана улук зат десе, адамдардын көбүнө айта берип чарчаган экен да. Чарчадым деген учурда эмне болгонун билесиздерби? Океанга түшүп, киттин ичинде калган, билесиздер да? Акула прям ичине жутуп алган да, Юнус алейхиссаламды. Мындан өткөн корчулук барбы? Билсеңиздер, мындан өткөн кыйынчылык барбы? Дал ошондо акуланын ичинде, киттин ичинде туруп алып, Юнус алейхиссалам дуа кылган. Ошондо дагы, Аллах Таалам мага үй берчи, машина берчи, же дүйнө берчи деп дуа кылган эмес ал. Аллах Таалам бир гана сен жалгызсың, өзүң гана мээримдүүсүң, өзүң гана кечиримдүүсүң, бир гана сен күчтүүсүң, ааландардын жаратуучусуң, сен гана падышасың, Аллах Таалам сен гана улук затсың деп Субханаллах, 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 Субханаллах деп зикир чалган. Ушул зикир анан Юнус алейхиссаламды куткарган. Акула жээкке чыгып кусуп жиберген да. Көрдүңүздөрбү? Бул зикир сиздердин эмне гана нерселериңиздерден сактап калат. Бул дүйнөдөгү кыжаатчылыктарыңыздар болгон болсо, кандайдыр бир кыйналып жаткан болсоңуздар, дал ушул зикир сиздерге жардамга келет. Анткени сиздер жөн эле чалып аткан жоксуздар. Бунун маанисин түшүнүп алыңыздар. Аллах Тааланы улуктап жатасыздар. Эртең бул зикир боюнча дагы целый бир эфир өтүп берем, эмне үчүн бизге зикир түшүп калган? Бунун эмне мааниси, түпкү мааниси эмнеде? Ушул боюнча кенен бир сааттык балким эфир кылып беремин эртең. Бүгүн болсо сиздер кечке даярданыңыздар. Кечке даярданып, кечки эфирге саат ровно 22:00 коем. Бардык иштериңиздерди бүтүрүп коюп, келип өзүңүздөр үчүн келип кетиңиздер. Анткени балким бул жашоодо билбейбиз эми кандай болуп калат. Балким эртең сиздер алданып бир ширк нерселерди аткара алышыңыздар мүмкүн, кылып алышыңыздар мүмкүн. Эми чисто өзүңүздөр үчүн, акыретиңиздер үчүн кайсы нерсе ширк экен, кайсы нерсе ширк эмес экен, эмнени туура кылып атасыздар, эмнени туура кылбай атасыздар, кылып жаткан техникаларыңыздар сиздерди динден чыгарып коюп атабы, Аллах Таалама ширк кошуп атасыздарбы, ошол нерсени өзүңүздөр үчүн билип аласыздар. Буга чейин мен деле билбей канча нерсе кылдым. Азыркы учурда өкүнөмүн, Аллах Таалам кечир деп канча кечирим сураймын.
Анткени мен да ошондой курстарда акча төлөп окуп алып канча нерсе кылып да жүрдүм. Ошондуктан бул жерде мына мен эң негизгиси баягы бир айым жазып калды. Жолукка келип эле илим алганыңыз аябай жакшы болду депчи. Анткени менде ошондой бир максат болгон да. Мен жолукка келер менен жолугума мен өзүм баягы ылайыктуу болоюн. Жолугума дал келейин. Ушул жолугумда да жөн эле тагына бербестен, жана жолугум тагын жолугума каршы нерселерди кыла бербестен мен биринчи ыйманымды толуктайын, илим алайын деп ошол илимге басым көбүрөөк жасадым да. Азыркы учурда ошол жолукка келип деле илим албай жүргөндөр толтура. Бүгүн мен ушул YouTube'ка дагы эмне үчүн мен сабактарды өтүп жатам? Балким ошол айымдар деле менин сабактарымды көрүп калып, ыйманга келеттир. Балким мени көрүп кичине болсо да үлгү алып, илим алып баштайттыр деген мааниде мен дагы ушундай нерселерди кылып жатамын. Анан бүгүнкү эфирде дагы канчалаган ошол жолчан айымдар деле көрсө жакшы болот эле. Жолчан айымдар көрүп, балким ошол эфирден кийин ошондой техникаларды үйрөтпөй калаттыр, окутпай калаттыр, ошол нерселерди оозунан чыгарбай калаттыр деген таризде көпчүлүктү мындай туура жолго салуу максатта эфир өткөрүүнү чечип жатабыз. Жана ал эфир сакталгандан кийин сөзсүз түрдө бул жака YouTube'ка да киргизип коёмун. Ошондуктан эч камсынабаңыздар, өчүп калат деп. Буюрса, эч кандай техникалык баягы не деп коебуз, свет өчүп калып, же болбосо Wi-Fi өчүп калып, же интернет тартпай калбаса эле болду. Аллах таалам буюрса, ал эфир дагы сактаганга аракет кылабыз. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Жана дагы бүгүнкү тапшырмалар баягы эле тапшырмалар. Күндө зикир чалмай, жана күндө дарат менен жүрмөй, намаз окуйсузбу, окубайсызбы, не важно. Пока үйрөнө элек болсоңуз дагы күндө дарат кылып жүрүңүз. Канчалык деңгээлде дараттын күчү эмне экенин дагы мен келерки сабактарда сөзсүз түрдө түшүндүрүп беремин. Даратты лично өзүм дагы көрсөтүп беремин. Балким бул жакта айымдар мен жакшы түшүнбөй атам, өзүң эле түшүндүрсөң жакшы болмок дегендер да чыгып атат да. Мына колумду чечкенден кийин бул жакта азыр гипс бар. Мен колумду гипстен алгандан кийин сөзсүз түрдө мен өзүм көрсөтүп берем кантип жуушту, кантип кылышты. Анан бул жакта азыр ооруп жатам, же болбосо мындай суу тийгизгенге болбойт десе да, таяммум кылганга болот. Кургак дарат алганга болот. Эгерде сиздин ден соолугуңуз сууга тийгизгенге позволять этпей жаткан болсо, ал боюнча да мен ошо келерки сабактарда өзүм туруп көрсөтүп беремин. Бирок жолукчан көрсөтөмүн, жолугумду чечпеймин. Анткени кээ бир жерлерден болот, мен только сырттан эле көрсөтүп коёмун. Эгерде бул жакта только 100% аялдар гана көрөт деген ишеним болгондо, анда мен жолугумду чечип көрсөтпөймүн. Бирок жолугумду чечип көрсөтө албаймын. Гусулду дагы, даратты дагы мен жолугум менен кантип алыш керек, катары менен, ирети менен көрсөтүп беремин буюрса иншаллах. Бирок азыр мен кечеки киргизген видеону көрүп туруңуздар. Ошол менен деле сиздер дарат алып үйрөнүп алсаңыздар болот. Ал жерде деле жеңил болгондон кийинкиде мен өзүм дагы пошагово көрсөтүп түшүндүрүп беремин. Эми бүгүнкү эфирден күтөмүн баардыгыңыздарды. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аллах таалам ырыскылуу, берекелүү кылсын күнүңүздөрдү.